мындай возражение келиптир. Операция жасатпагыла дейт, баары бир чоюлуп калат дейт. Бир аздан кийин операциядан кийин кайра эле чоюлуп, кайра эле мурда калыбына келип калат дейт да. Мындай да, кындын ширинасы, окружности 3-4 сантиметр. Мына 3-4 сантиметр. Баланын башы 34 сантиметр. Бирди төрөдүңөр 34 сантиметр, 3 сантиметр чоюп чыкты. Экини төрөдүңөр, 3-тү төрөдүңөр. Эркектин жыныстык мүчөсү тура элеккесте 9-10 сантиметр. То есть 3 сантиметрди вот 9-10 сантиметрге чоюп киргизет да. Эң чоңдуку 15 чейин, бирок дүйнөдө эң чоңдуку. Кайра калыбына келип калат, операциядан кийин жасатпай эле койгула, кайра эле чоюлуп калат дегендей. Баланын башы 35 сантиметр, жыныстык мүчө, эркектин жыныстык мүчөсү туруп турганда 9-10 сантиметр. Өзү болсо, кын өзү 3 сантиметр. Баланын башындай жыныстык мүчө болбойт. Демек, кайра чоюлбайт. Анткени ашыкча, жанагы кездемени кескендей эле ашыкча тканьдардын баары кесилет да, кайра ноотип чоюлуп калган, жалжайып калган эме кайра 3 сантиметрге чейин тигилет. Аны кайра чоюп норма кылып алат эркек. Өзүнө ылайыктуу кылып алат. Эгерде аял башканы төрөбөсө, кындан чыкпаса, только кесарево менен төрөбө. Кындан чыкпаса, кын болду. Өмүр бою ошондой 3-4 сантиметр бойдон калат. Эркектин жыныстык мүчөсүнө туура келип чоюлуп турат, кайра кичирип турат, кайра чоюлуп турат, кайра кичирип турат. Бирок бала чыккандай болуп, жалжайып мынтип шалпайып түшүп калбайт. Ошон үчүн сүйлөп атканда бир аз болсо да анатомиядан түшүнүк алып, размерлерди түшүнүп, кандай тканьдан турат, гистология дегенди өтөбүз биз медицинский институтта. Анан гимнастика жасагыла, анан операция жаман деп бир аз анатомияны түшүнсөңөр антип айтпайт элеңер.